Биз азыр Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан турак жай комплексинде турабыз. Бүгүн дал ушул жерден 600дөн ашык жаранга ипотекалык үйлөрдүн ачкычтары тапшырылат. Биз азыр турак жай комплекстен ипотекалык негизде үй алып жаткан жарандардын маанайы менен бөлүшөлү деп турабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Колдошуңуздар кут болсун. Абагыңыздар кут болсун. Сиздерди куттуктап келип калдык биз. Бул үйдү жаңы алдыңыз, кандай экен? Сизге жактыбы? Маанайыңыз кандай болуп атат? Бүгүн ушул үйгө кирип кирсиз, Маанайыбыз абдан жакшы. Сүйүнчүбүз койнубузга батпай, азыр толкунданып да турабыз. Агыр көлү болгонубузда. Канча бөлмөлүү үй бул жер? Бул 3 комнаталуу, 3 бөлмөлүү. Таныштырбайсызбы? Мен киргенде эле бул кухня, тамак ичүүчү жай экен. Андан кийин бул жагы ушу доордо караган балконсуна чечим. Андан кийин эле өтсөк, бул жер зал Андан кийин чубары сануу ванна, туалет. Бияғы детский комната. Бул жер балдарыңыз үчүн Балдарым үчүн. Ошондой эле бул дагы бөлмөбүз бар. Эми спальныйда. Канча балаңыз бар? Канча негиз өчүп турганыңыз бар? 2022 жылы мамлекеттик ипотека кезегине турганбыз. Ошо 22 жылы март айында болчу. Где-то уже 3 жыл болуп калды. 3 жыл аралыгында дайым уюруп, дайынашып ошо квартирага ээ болуп калдык. Батирлердин ачкычын тапшыруу иш-чарасы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүүдө. Анын белгилешинче, бул жердеги үйлөр социалдык, арзан жана 50% үлүш менен берилип жатат. Өлкөбүздө тынчтык болуп турса, социалдык долбоорго тары саналган бул программабызды мындан ары дагы уланта бермекчибиз. 10 миңдеген жарандарыбыз илгери үмүт менен кезекке туруп, үйлүү жайлуу болсом деп зарыгып күтүп келишет. Алардын үмүт тилектерин аткарганга мамлекетибиздин күчү жетет. Маанайым аябай жакшы. Себеби менин уулум үйлүү болуп атат. Ошону кабыл алайын деп келдим дайымыз менен. Үйүм ушул Оореки блокто 12 этаж трехкомнатный квартира. 80 шарчы квадрат метр, 79-40 деди. Мен дагы 1 жыл мурун 2024 жылы апрелде үлүштү куруш боюнча арыз таштаганбыз мамлекеттик ипотекалык компанияга. Бүгүн 1 жыл өттү. Мына кубанычыбыз койнубузга батпай, ушул жерде азыр ачкычтарды алабыз деп турабыз. Мен алган бөлмө 1 комнаталуу, 3 кыз, 1 уулум бар. Азыр эми буюрса бүгүндөн баштап үйлүү болуп деп сүйүнүп турган учурубуз. Аябай сүйүнтам, толкунданатам. Сол экен биринчи батирибиз. Пайдаланууга берилген турак жай комплексинде 1 бөлмөлүү 216, 2 бөлмөлүү 216 жана 3 бөлмөлүү 180 батир бар. Аталган турак жай комплекси 2 жыл аралыгында курулуп бүткөн.